Москванын борбордук бөлүгүндө футбол көрмандарын унаасы менен кыргызстандык таксист коюп кетти. Жабырланган 8 киши ооруканага жеткирилип, алар оор жаракат албаганы белгилүү болду. Унааны башкара албай калган айдоочу 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу учурда сурак берип жатат. Ал өз сөзүндө 20 саат уктабай унаа башкарып, адамдарды кокустан сүзүп алганын айтууда. Я хотел тормоз сделать, вырубил какой-то секунд и нажал этот газ, нажал. Я думаю, тормоз нажимаю и не знаю даже, что было, вырубил сам. Таксист тротуарга чыгып, жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн соң окуя болгон жерден качып кетүү аракетин көргөн. Муну шектүү Ден дароо абалга түшүп калганы менен түшүндүрдү. Жабыркагандар Мексиканын, Орусиянын, Азербайжандын жана Украинанын жарандары болгон. Ал эми Чыңгыз Анарбек уулун текшерүүдө алкоголдук ичимдик ичпегени аныкталды. Ал спорт менен машыгып, өлкө желегинде желбиретип жүргөн. Спорт менен көп жашынан бери машыгат. Кырмына ишенбесең эркөлгүлө. Ой, бүгүн кетип атам балама. Эмне болду, кандай болду деп билгени кетип атам. Ошо кыргыз элиме Москвадагылардан сурайынчы. Жардам бергиле менин балама, кандай болду, эмне болду? Кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук болду негизделген. Бирок ошо негизги максаттарыбыз эл ынтымагын, эл биримдиги менен көп жакшы иштерге себепкер болойлу деген чакырыктарды жасап келебиз. Жан дилибизден, чын жүрөгүбүздөн. Эми бул дүйнө өзү сыноо дүйнөсүндөбүз. Бул дүйнөгө кимдер келип кетпеген? Канчалаган адамдар келип кеткен дүйнөдө биз да келдик. Бүгүнкү күндө өмүр сүрүп атабыз. Бирок бул келген өмүрдө тагдыр, жамандык, жакшылык, кырсык, же кандайдыр бир апат, оору, дарт бүт баары Кудайдан. Анын Кудайдан экенин билебиз. Бирок билип жашап келебиз. Бирок негедир кайдыгерлик каптап кеткендей, кайдыгерликтин айынан бир ушундай нерсеге көңүл кош мамиле жасалгандай. Ана ошон үчүн ушул нерседе биз бүгүн чоң гана чакырык кылабыз. Келгиле урматтуу мекендеш. Бүгүн биз басып жүрөбүз бул ааламда. Балким биз бүгүн кечинде иштешти көрбөйбүзбү, Кудай билет. Бүгүн бизди эмне күн күтүп турат билбейбиз. Бирок ушул күмөндүү бул дүйнөдө жакшылык кылып калайынчы деп гана чакырык кылабыз. Азыр биз Москва шаарындабыз. Кайрымдуу коомдук фонд дүйнө кыргыздары менен иш алып барат. Ушундай Америкада туруп, Швеция, Италия дегеле дүйнө кыргыздары, Казакстан, Корея бардык мекендештерден аманат, мээнети менен тапкан аманаттар бизге жөнөтүшөт. Ошо жөнөткөн аманат дарекке жетиши керек, даректүү болуш керек. Анан кече жакындагы болгон ушул Москва шаарындагы өзү ушул бул кырсыкты адам баласы өзүнө каалабайт, бирок Аллахтан болду, болот экен. Анан ушу мекендешибиз, Чыңгыз бир тууганыбыз, мекендешибиз ушундай бир кырсык болуп, Аллахтын каалоосу менен ошондой бир кырсыкка учурады. Бул сыноо. Балким биз бүгүн ушуга кайдыгер карайбызбы же карабайбызбы деген сыяктуудай бир сыноо болду. Эми ошого биз кайдыгер карабайбыз. Эмнеге? Биз ар бир кыргыздын энесин өз энебиздей көрүп, ушундай түшүнүк менен жашайбыз. Сиздердин көзүңүздөн жаш чыкпасын. Жаш чыкса да кубанычтуу көз жашы болсун. Жакшылыгыңды көргүлө. Эч убакта ыйлабагыла. Кудай буйруса бул убактылуу гана сыноо, убактылуу кичине ушундай сыноо болот. Бирок бул сыноого бир эле силерди коюп чекере карап турган биз бир кайдыгер уулдар эмеспиз. Аллах таала насип кылса, мынакей Кудай буйруса Чыңгыз аман эсен ушул жерден чыгып, Кудай буйруса бекем ден соолукта каршыңызда аман болсун. Дайыма балдарыңа биз каршыңызда аман болобуз. Биздин жакшылыгыбызды көргүлө. Анан Кудай буйруса мына ушул ынтымагыбыз, биримдиги бекем болуп, анан ушул көз болбосо дагы мына ушул туш тараптан Америкада, Россиянын бардык шаарларынан бизге 3 сом, 100 рубль ушинтип которулган аманаттар бизде чогулууда. Чогулган акча бизге дарекке жеткизиш үчүн ушу бардык кайрымдуу мекендештердин, кыргыз бир туугандардын атынан биз мечитте ушундай жакшы иштер кылып аткан ар бир эмеге 20 000 рубльдан атайын кичине болсо дагы жол жээкти жарап, кичине болсо дагы Чыңгыздын камагашына жарап калсын, Кудай буйруса. Анан ушул мээнет менен тапкан акчаларына Чыңгыз деле өзү акча кетип, жумушсуздан калып, үй бүлөсүн багайын деп, Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан ушул жака биз келип атабыз. Жумушсуздуктун эгер жумуш менен камсыздалган болгондо өз мекенибизде жашамакпыз. Өз үй бүлөбүздүн кашында, энебиздин жанында жашамакпыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү биздин бүгүнкү күндөгү аксап турган ушундай бир учурда мынакей азыр келип бул жака келип ушул уйкусунан безип ушинтип кыйналып жүрүп өзүнүн үй бүлөсүнөн эмес
уулуңузга окшогон уулдар бүгүнкү күндө өзүнүн эле үй бүлөсүн эмес, башка кыйналып турган, буту баспай жашоодон оор мүшкүлгө дуушар болгон энелердин тагдырына кайдыгер карабай ошентип кыйналып, таксыбайт этип, кетмен чаап, бирөөнүн эшигин алдын шыпырып, орустун үйүн жууп, бир күнтүн энесин багып, ушундай кыйынчылык менен акча табышып, ошол мээнеттен бөлүшүп атат. А биз ошол мээнеттен бөлүшүп, биз өзүбүз баш болуп, анан көп иштеп болуп атат. Эмнеге? Ошон үчүн мен айтайын дегеним, баардык бир туугандар чакырык кылабыз. Ушундай нерседе кайдыгер болбойлу. Кудай буйрса биз биримдик менен, биз ушундай жолу келип алып кетип калбайбыз. Биз дагы да жаныңыздардабыз дайыма. Аллах сиздерге сабыр берсин. Кудайдын берген сыноосуна жеңилдик берсин, Кудай буйрса. Аллахтын жардамы болсун. Рахмат сіздерге, министрге, замминистр, замандаш партиясы, ушул балдарга Москвада Алла разы болсун сіздерге. Силердин колдооңор менен менин балам аман эсен чыгып кетсин. Барлықтарға рахмат. Азаматтарға да, сіздерге да шынымен ошо жолlarыңды жолга келдиңер, силерге чоң рахмат. Азаматтын аты өзүм Бишкекте турам, жаш эле болгам, көп жардамдарды берет. Ушу издеп жүрүп таап келген кыргыз элине өздөрү араң таап, иштеп, мээнет кылып пешнет эси менен үйүмү багайын, баламы багайын дегендер кайдыгер болбой ушул жерге карап, мениме жардам берип, алыскы жолдо канча деген кыйынчылык менен таап аткан акчаңарды бөлүшкөн кыргыз элине, кыргыз журтуна, силерге окшогон азаматтарга рахмат. Бардыңарга ушул элибиз аман болсун, силерге окшогон эр жигиттер көп боло берсин. Рахмат силерге. Дагы бир жолу. Буйрса, Кудай буйрса бар жакшылык менен адамзат үмүт менен жашайбыз. Үмүт менен, үмүтсүздүк гана шайтанга таандык. Урматтуу мекендеш, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган калктын ошондой бир уулдар эмеспиз. Кыйынчылыкта эч убакта таштаган эмеспиз. Таштабашыбыз керек. Ошон үчүн биздин ынтымагыбыз, күчүбүз ынтымак биримдикте. Баарыңарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып калабыз. Кимибизди кандай күн, кандай көз ирмемдер күтүп жаткандыгын билбейбиз. Бирок бул бир келген жалганда мындай каргашалуу көз ирмемдер же өтө келчү кырсык апааттар кайсыл учурда бизди тооройт экенин биз билбейбиз. Ошон үчүн мындай тагдырга кайдыгер карабастан колубуздан келген салымыбыз сөзсүз зарыл болгон учурларда биз карап турбастан кол сунууга аракет кылабыз. Биз акча которуп, ушул түн уйкусунан калып, Чыңгызга окшогон деги эле бүгүнкү күндө биз менен кызматташкан ар бир мекендеш, сиздердин бизге акчаңыздар эле эмес, сиздердин өмүрүңүздөр, бири-бирибиздин өмүрүбүз кымбат. Бири-бирибизге ар бир кыргыз бири-бирине кымбат. Ушундай түшүнүк менен бири-бирибизди колдоп, акча үчүн эле эмес, адамдык бийик сапат үчүн мамиле кургубуз келет. Кече күнкү кол сунуп аткан мекендеш башына кыйынчылык иш түшүп калса, биз үчүн керек эмес дей мамиле жасагыбыз келбейт. Ошондуктан бизге сом эмес, сооп керек. Бизге акча эле эмес, акырет үчүн. Мына ушундай жакшы бир колдообуз менен бири-бирибизди жеңилин жерден, оорун колдон алган намустуу, ыймандуу кыргыздын уулдарынын катарын толуктагыбыз келет. Ошондуктан ар бир мекендешти патриоттуулукка, элим мен үчүн эмне кылды эмес, биз элибиз үчүн эмне кыла алдык. Мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мамлекетим үчүн мен эмне кыла алдым. Ата-энем мен үчүн эмне кылып коюптур эмес, ата-энем үчүн мен эмне кылдым. Бир тууганым мен үчүн эмне кылыптыр эмес, бир тууганым үчүн мен эмне кылдым деп өзүбүз ушундай ой жүгүртүп, достук кылсак, достук болсо, биздин ортобузда достугубуз болсо, ал акыреттик достук болсун деген терең бир ой жүгүртүү менен жашоо өмүр сүрүп, биздин жашаган жашообуз
жакшы иштерди жасап татыктуу жашашлыкка чакырабыз.